Жогорку кеңештин депутаттары каникулга тарады. Бүгүн 27 июнда Жогорку кеңештин 7 чакырылышынын 3 сессиясы расмий түрдө жабык деп жарыяланды. Жыйында төраган Нурланбек Шакиев сессия мезгилинде жалпы 73 жыйналыш өткөнүн, 200дөн ашык мыйзам долбоору кабыл алынганын айтты. Андан соң Улуттук гвардиянын үйлөмө аспаптар оркестринин коштоосунда мамлекеттик гимн аткарылып, депутаттар жайкы эс алууга тарады. Белгилей кетсек, эл өкүлдөрү жумушка 1 сентябрда келишет. Маалымат булак Супер KG. Сузактагы Беговат көзөмөл өткөрүү пунктунун аскер кызматкерлери кармалды. Жалал Абад облусундагы Беговат көзөмөл өткөрүү пунктунун аскер кызматкерлери системалык түрдө акча каражатын талап кылгандыгы үчүн кармалды. Бул тууралуу бүгүн 27 июнда УКМКдан билдирди. Маалыматка ылайык, Сузак районундагы Беговат автожол көзөмөл өткөрүү пунктунда иштеген чек ара кызматынын аскер кызматкерлери тарабынан чет элдик жарандардан жана ишкерлерден системалуу түрдө акча талап кылуу фактысы аныкталды. Алар колдонуудагы көрсөтмөлөрдү бузуу менен материалдык компенсация төлөп, мамлекеттик чек ара аркылуу товарларды мыйзамсыз алып өтүүгө активдүү көмөктөшкөн. 26 июнда өткөрүү пунктунун кызмет башчысы ошондой эле бул коррупциялык схемага аралашкан айрым кол алдындагы кызматкерлер пара менен кармалды. Учурда УКМК тарабынан жогоруда аталган кылмыштарга чек ара кызматынын башка кызмат адамдарынын катыштыгы бар экендигин аныктоого багытталган ыкчам иликтөө иш-чараларды жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, Беговат көзөмөл өткөрүү пункту 2023 жылдын 1 сентябрынан тарта өз ишин жанданткан. Маалымат булак Супер KG. Бастыркин мигрантты Орусиядан кетирүү үчүн аны согушка жөнөтүү керек экенин айткан. Орусия эмгек мигранттарын өлкөдөн кетириши үчүн аларды Украинадагы согушка жөнөтүп жатат. Бул тууралуу 27 июнда Петербург эл аралык юридика форумунда сүйлөп жатып, Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастыркин билдирди. Биз мигранттар Орусиядан акырындап кете башташына алып келе турган бир амал таптык. Конституциянын жана мыйзамдарыбыздын жаранды калган адамдар аскердик каттоого турууга, керек болсо атайын аскердик операцияга катышууга милдеттүү деген жоболорду ишке ашыра баштадык, деди Бастыркин. Ал жакында орус жарандыгын алган, бирок аскердик каттоого турбай жүргөн 30 миңдей чет өлкөлүк аныкталып, каттоого алынганын, алардын 10 миңге жакыны согушка жөнөтүлгөнүн айтты. Мигранттар окоп казганга да керек экенин айткан жетекчи, алар бүгүнкү күндө биздин тылдагы бөлүктөрдү толуктап жатышат деп кошумчалады. 2022 жылдын февралында Орусия Украинага кол салгандан тартып орус бийлиги бул өлкөгө жумуш издеп барган борбор азиялык мигранттарды согуш талаасына жөнөтүп жатканы кабарланып келет. Маалымат булак Азаттык KG. Ошто экстремисттик уюмдун мүчөлөрү жашыруун чогулуш өткөрүп жаткан жеринен кармалышты. Өлкөдө тыюу салынган Хизбут Тахрир аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун 30га жакын лидерлери жана активдүү мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалыматка ылайык, алар Ош шаарында жашыруун жыйналыш өткөрүү учурунда кармалышкан. Ошондой эле милиция тарабынан кармалгандардын үйүн тинтүүгө алынган. Натыйжада диний экстремисттик уюмуна таандык болгон китептер, баракчалар, электрондук жабдыктар жана мыйзамсыз сакталган курал-жарактар табылган. 1 дана ок атуучу курал, 46 дана патрон, 1 дана гильза, 1 дана кабура, 3 дана оқ-дары жасоочу жабдыктар табылган деп айтылат маалыматта. Тергөөдө 16 жарандын үстүнөн кылмыш иши козголуп, анын ичинен 14 кылмыш иши соттук кароого жиберилген. Ал эми 5 шектүүнүн үстүнөн кошумча тергөө иштери жүрүүдө. Маалымат булак Супер KG. Нуржигит Кадырбеков Европа футбол чемпиондугун көрсөтүп жаткан канал бир эле учурда кумар оюндарын жарнамалап жатканын айтты. Ал башкы прокурордун ордун басары Үмүткан Конкубаевага кайрылып, мыйзамды көзөмөлдөгөн орган катары бул ишке чара көрүүнү талап кылды. Конкубаева өлкөдө расмий катталган бир дагы букмекердик компания жок экенин айтты. Буга Кадырбеков аткан менелердин ой жүгүртүүсү ошондой болсо, анда билбейм деп нааразы болду. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев кесиптеши туура суроо бергенин айтып, Амангелдиевди жооп бергени үчүн сынга алды. Маалымат булак Супер KG. Көрүн орун басары отурат. Ошо айымга кайрылып айтайынчы. Мисалы, эгерде бир мыйзам бузуу көз көрүнүп болуп атса, прокурор ага реакция кылыш керек, чара көрүш керек. Бул мыйзамда бар, милдетиңиздер ошол. Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алуу депчи. Мен кечээ айттым эле, футбол боюнча чемпионат болуп атат, ошол жерде букмекер конторасын күндүр-түндүр рекламалап атат. Бул бүт эл көргөн нерсе. Мен ушинтип көрбөй эле койбойлу десем, кечээ орусча которуп чыгарыптыр, депутат требует или там призывать не смотреть футбол деп. На здоровье көрө берсин. Мен антип айткан жокмун, туура отурса жакшы болмок.
Ошон үчүн буга кандай чара көрөсүздөр? Мына президенттин өкүлү азыр кат даярдап атам дейт. Кат даярдыгы жакта кыргызда бир сөз бар. Тас тараңгыча той таркайт. Дагы канча оюндар өтүп кетти, канча реклама болуп кетти. Ошого кандай чара көрүп атасыздар? Эми мен бирдеген айтып коеюн, бизде мындай эрежени сакта десең эле капы боло берет. Гаилер неге токтотот? Эрежени бузсаң токтотот. Ага рахмат айтыш керек. Мага КТР канча текшергенде капы болушу мүмкүн. Бирок мыйзам бузулуп атат да көз көрүнө. Букмекерлерде рекламаланга болбойт. Бизде Кыргызстанда атайын официалдуу түрдө букмекерский компания жок. Ал кайсы компанияны рекламалап аткан? Мен эми атын кеч айттым, бүгүн да рекламалабай эле коеюнчу. Эми сиздер жок десеңиздер эле жок болбойт да. Нуржигит Кудайбекович, саламатсыздарбы? Негизи эфир жанагы чемпионатты көрсөткөндө эфирди сатып алабыз биз. Ошол трансляция кылганда. Ал ошол мамлекеттин жанагы Россия Федерациясын ала турган болсок, ал Россия Федерациясында реклама. Эми Россия Федерациясы сатабы, Америка сатабы, мыйзамдын жолунда сатып алышыбыз керек да, туурабы? Ал жерде билесиздер эми мен кайсы компанияны айтып атам. Атын бүгүн айткым келбей атат. Мен да рекламалап калбайын деп. Кече айтканмын, айла жоктон. Мен баягы кулаңызга деле чыгарып айттым го. Нуржигит Кудайбекович, бизде Кыргызстанда букмекерлик компания жок. Ставка кыла турган жер да жок. Бирок рекламалай берсе боло береби? Жок, каякта? Жок. Анда эмне ал башка спонсор болот? Реклама болгон күндө дагы ставкасын кылыш үчүн атайын бир жакка барып ставка кылыш керек да. Ставка кыла турган жай жок бизде. Анда Кыргызстанда вебкамдар жок, рекламалай берели, вебкамдарды таап алып туруп ошол жакта барып пайдалана бергиле деп. Бул эми мыйзам бузулуп атпайбы? Мен кече сизге статьясынан бери айтып бергенмин. Жок, негизи ошо букмекер ойнош үчүн официалдуу түрдө анын эмеси болуш керек. Хорошо, каяка барып ойносо ошол жака ойной берсин, бирок рекламалаганга акысы барбы жокпу? Бул реклама боюнча мыйзамда көрсөтүлүп турат. Болбойт, тыюу салынат деп. Кыргызстандын алкагында ал реклама кылганга мыйзам жол бербейт. Жол бербейт. Көрдүңүздөрбү? Кыргызстандык компанияларды. А КТР эмне? BBCби же CNNби? Кыргызстанда эле болот. Ал эфирде эле тартылып атат да. Айланан Кудай. Анда мейли, ден соолукту жакшылап көрө бергиле, рекламасын кошо, пайдалансаңар дагы болот. Эми ушинтип мен сыйлаган, урматтаган чиновниктердин ою ушундай болсо анда эмне дейм эми? Аман бололу. Аман бололу. Данияр мырза, урматтуу министр, азыр абдан туура суроо берилди. Сиз мына берген жообуңуз сиздин бул иште билбестигиңиз, компетентсиздигиңиз бул уят мыйзамды аттап өтүп, айландырып жооп бергенчи. Бунун үчүн сизди жоопкерчиликке тартса болот. Ушул мыйзамдын аткарышын так сактабаган үчүн. Ушуну контролдой турган министр сизсиз ушуну. Бу жерде отурасыз, жөн эле тартылып атат деп. Бул мыйзам аткарылыш керек да. Таласта 17 миллион сомдук тамекини мыйзамсыз чыгарып кетүүгө аракеттенишкен. Акциздик маркасы жок тамекини чек арадан мыйзамсыз алып өтүү аракети аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Тактап айтканда, Чоң Капа көзөмөлөткөрүү пунктунда Талас районунун аткезчилик жол менен тамеки алып чыгуу аракети токтотулду. Текшерүүдө автотранспорттун ичинен 716 кутудан акциздик маркасы жок орис тамекилери табылды. Мыйзамсыз жүктүн баасы болжол менен 17 миллион сомду түзөт деп айтылат расмий маалыматта. Маалымат булак баракелде. Ош шаарындагы алтын рестораны гүлгө айланды. Кече 26 июнда кечинде Ош шаарынын Курманжандатка көчөсүндө жайгашкан алтын кафе ресторанынан өрт чыкты. Өрттүн жалпы аянты 1100 чарчы метрде түздү. Өрттөн каза болгондор жана жабыркагандар жок. Телсиз жоо саат 01:00 тактап айтканда 8 сааттан кийин толугу менен өчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын өрт өчүрүү, алдын алуу жана авариялык куткаруу иштеринин бөлүмүнүн башчысы Замирбек Мырзатовдун айтымында курулуш материалдары тез күйүп, көпкө чейин өрттөнүп, кыйынчылык жаратты. Ошондой эле өрт кафеге жанаша жайгашкан 2 үйгө жабылып, 3-үчү үйдүн чатырына жеткен. Аталган кафенин ээси Шерзат Закиров турмуш басылмасына окуя тууралуу айтып берди. Кече кафе жабылган, тандыр же очоккана иштеген жок. Мисалы биз тамакты бышыроого отун, көмүр колдонбойбуз. Жаратылыш газын пайдаланабыз. Кече жаратылыш газы берилген жок. Нан бышыруучу жайда иштеген жок. Өзүм кече тойдо болчумун. Кафеде кароочулардан башка эч ким болгон эмес. Кароочулардын айтымында саат 16:00 17:00 ортосунда электр жарыгы өчүрүлгөн. Күзөтчү короонун аркасына электр калкандары турган аймакка жөнөгөн. Ал меште төшөк турганын көргөн. Ага өрт жайылган. Кошуналар менен дубалыбыз бир күзөтчү төшөктү алганда желимди өрт каптап жатканын көргөн.
Бизде күйүп кетет тургандай эч нерсе болгон эмес. Ооба, ал жерде тандыр, казандар бар болчу, бирок ал жерде эч ким иштеген эмес, деди Закеров. Анын айтымында кафе-саат 24:00 чейин иштейт. Өрт кырсык катталардан бир күн мурун кардарларды кабыл алган. Кийинки күнү электр жабдууларын, газ жабдууларын жарыктандырууну өчүрүшкөн. Албетте азыр ким күнөөлүү экенин айта албайбыз. Аны ыйгарым укуктуу органдар аныктайт. Бирок биз тараптан күнөө кеткен жок. Кафенин 100% өрттөндү. Өрт тууралуу укканда саат 17:15 окуя болгон жерге келдим. Келсем баары күйүп, өрт кошуна жайгашкан үйлөргө жайылып жатыптыр. Биз баарын анын ичинде кошуналардын үйүн өчүрүүгө аракет кылып жаттык. Сыртка чыксак, кафени толугу менен өрт каптаптыр. Шамал үйлүп, жалын 3-чү кабатка жайылган, деди кафенин ээси. Алтын кафеси 2 жыл мурун ачылган. Инвестициянын суммасы дээрлик $1,5 миллион түзөт. Имаратты 45 мүнөттүн ичинде өрт каптаган. Кафеге жанаша жайгашкан үйдүн ээси 2 күн мурун Россияга кеткен. Ал үй өрттөнгөнүн угуп Кыргызстанга келген. Үйүндө жубайы, кызы 3 баласы менен жашап жаткан. Окуя болгон учурда жубайы тойдо, кызы 3 баласы менен ооруканада болгон. Өрттү жабыркаган үйлөрдүн ээлери документтерин алып чыгууга жетишкен. Ошондой эле кородогу унааны сыртка түртүп чыгарышкан. Үйдөгү алтын жасалгаларга зыян келтирилген эмес. Ошондой эле сыналгыны эшикке алып чыгышкан, бирок ал жоголуп кеткен. Үй ээлери ал уурдалган болушу мүмкүн экендигин болжолдоп жатышат. Кошуна жайгашкан үйлөрдүн жашоочулары алтын кафеси курулуп баштаганда каршы чыкканын айтышты. Алар ошол учурда эле курулушка макулдук берген документке эч ким кол койбогонун белгилешкен. Имараттын жана курулмалардын өрт коопсуздугу нормаларына ылайык бир имараттан бир имаратка өрт жайылбашы үчүн үйлөрдүн ортосундагы минималдуу аралык отко чыдамдуулугуна жараша 6 метрден кем болбошу керек. Бул талаптар бузулган учурда курулуш өрт чыкканда өрт жайылтуучу зонага кирет. Маалымат Булак, Турмуш KG.